күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз. Угуп жаткан Марал радиосу Айлампа программасы аркылуу өз уктурууларын түз ободо улантат. Алдыдагы 1 саат ичинде бүгүн көп угармандарыбыз үчүн кызыгууну жараткан маселенин тегерегинде талкуу кылганы турабыз. Технологиянын өнүгүшү адамзат жашоосунда бир кыйла өзгөрүүлөрдү алып келип жатат. Жаңы инновациялардан улам азыр көпчүлүк нерсе компьютердин жардамы менен эле ишке ашып калды. Эми кезек акчага жетти көрүнөт. Алардын ордун болсо эми криптовалюта же электрондук каражаттар ээлеп баштады. Мына ушул криптовалюта деген эмне? Ал аркылуу кантип соода жүргүзүүгө болот? Мунун артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү эмнеде? Бул жана башка суроолорубузга биз алдыдагы убакыт ичинде жооп издеп, маалымат алууга аракет кылып көрөлү. Сиз дагы үн кошуп, сурооңузду, мүмкүн пикириңизди айтсаңыз болот. Ал үчүн 68 06 06 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары Facebook баракчабызга келген суроолорго дагы жооп алып беребиз. Студиянын мейманы финансист, бизнес-тренер Жакыпбек Аббасов. Саламатсызбы, Жакыпбек мырза, студиябызга кош келипсиз. Мына криптовалюта деп атабыз, же электрондук каражаттардын жаралышы. Мен ошол маалымат булактарын карап көрсөм, 2008-жылы дүйнөлүк каржы баягы финансы каатчылыгы башталган учурга бул туура келет экен. Анан адегенде эле ушул биздин угармандарга мына санариптик валюта деп бир жөнөкөйлөштүрүп айта турган криптовалюта деген эмне? Ушу жөнүндө түшүнүк берип баштасаңыз. Рахмат, Майрам, мен бүгүн айта турган негизги маселе ушул эле. Мен өз жүрөгүмдө көйгөйүм ушул. Ушул жумуш боюнча өзү 2 жылдан бери алек болуп келе жатам. Как практик катары өзүм эксперимент жасап келе жатам бул боюнча. Соода жүргүзүү боюнча кандай жүргүзсө болот. Эми криптовалюта деген өзү криптографиялык код да бул. Криптографиялык код, аны биз эми азыр санариптик экономикада акча катары эсептеп калдык да. Бул дүйнөдө иштеп атат, дүйнөгө жайылып атат. Криптографиялык код деген сөздү мындай түшүнсөк болот да. Мында жалпагыраак тил менен айтканга аракет кылайын. Себеби карапайым эл түшүнгөндөй болсун. Мисалы үчүн кагаз акчада сиздерде азыр өзүнүн сериясы бар, номери, коду бар. Ар бир биздин өзүбүздүн ар бир адамдын өзүнүн коду бар. Мисалы үчүн паспортто АНН деген номерлер бар. Ошолор дагы крипто болуп эсептелет да эми. Аны ошо номериңиз да. Ошо сыяктуу бир номерди акча катары эсептейбиз. Бирок бул криптовалюта болуш үчүн криптографиялык валюта деп айтылсак болот да. Ошол цифраны акча деп эсептеп салабыз да мындан ары. Ошо криптографияга, криптографический кодго баалуулук киргизиш керек да. Ал акча болуш үчүн. Баалуулугу кандай болуш керек? Адамдар колдонуш керек. Адамдар билиш керек бул нерсени. Кайсыл бизнесте болбосун, кайсыл экономикалык сферада болсо, бул жерде негизи ошол кайсы колдонулган нерсе баалуулукка ээ болот да. Ушундай нерсе да. Мурда биз кагазды акчада эсептеп жүрдүк, мисалы кагаз акчаны. Кагазга чейин дагы бизде тарыхыбызда могул монеталарды колдонуп келгенбиз да, тыйындарды. Тыйындар колдонуп. Коин деп коет, эми коин англис тилинен которгондо бул тыйын дегендей сөз, монета. Анан криптовалюта десе, анан интернет акча дейт, виртуалдуу валюта деп айтат. Коин, иши кылса мунун аттары аябай көп да. Бул эми ушул цифровой акча деп эсептеп койсоңор болот. Цифровой акча деген сөз да бул негизи. Көпчүлүгү бирок аны биз кол менен кармай албайбыз деген сөз да. Бул виртуалдуу нерсе, ошон үчүн виртуалдуу валюта деп аталат. Бул телефонуңарда турат. Телефондо сакталат, өзүңөрдүн кошелегиңарда, аккаунттага сакталат. Бизде аккаунт деп коет эми. Ошол сакталып отуруп, бул өзүнүн курсун өсөт да негизинен. Валютанын өзү чыгып келиши тарых кайрылышыбыз керек да бул нерсени түшүнүшүбүз үчүнчү. Мисалы үчүн биз ата бабаларыбыз негизи кагаз акча качан чыкканы баарыбызга белгисиз нерсе, бирок кагаз акча эмнеден келип чыкты? Мына банктар пайда болгондагы жанагы колдонуп жаткан монеталарды банкка тапшырдык. Ушундай эсептесек болот да. Банк айтты, мен сизге ушул акчаңар мына алтын, күмүштөн жасалган нерселерди биз банкка сактап кой. Себеби колдонуш заман өнүккөн сайын, жаңы технология келген сайын бул жана монетаны колдонуш ыңгайсыз, анан коопсуз болуп калды да. Анан банкка барып тапшырдык дагы, ошол банк бизге ошол тапшырган алтын баалуулуктарыбызга тең кагазды чыгарып карматты да бизге. Муну акча катары иштете бер муну. Биринчиден коопсуз, чөнтөгүңө салып коесуң, иштеп жүрө бересиң, Андан дагы ошондон баштап биз мына кагазды акча катары эсептеп калдык да.
Андан бери заман өнүгүп отуруп мына электрондук акча чыкты. Билесиздер, мына карта, электрондук карталар, Visa карт, Master карт. Бизде эл сом чыкты мына биздин өзүбүздө. Ошол электрондук вариантта акча болуп эсептелет да эми. Андан кийин 2008-жылы мына кризис башталды, дүйнөлүк кризис, бул доллардын кризиси десек болот, азыркы учурда баарыбыз ойлойбуз да, могу кагаз акча алтын менен бир камтылган депчи, бекитилген деп айтсак болот. Айтып жүрөбүз го. 71-жылдан баштап бул акча камтылбай калган азыр алтын менен деле. Негизи коомчулукта ошондой түшүнүк бар да, кагаз акча алтын менен камтылып туруш керек, бекитилип туруш керек деп ойлошот да. Азыр ондой нерсе эмес, бул фиатный акча деп айтылат. Кагаз акчанын бардыгы, доллар, евро, сом, тенге, кайсы физически кармаган акчанын бардыгы бул кагаз акча болуп эсептелет да эми. Анан эми 2008 кризистен кийин 2009-жылы биринчи азыр көрүп атасыздар коомчулукта биткоин дешет да, биткоин эмне экенин деле билишпейт, угуп калышат, бирок маани беришпейт көбүчү. Бул жанагы криптовалюталардын ичинен эң көбүрөөк тараганы ушул биткоин менен банкоин болсо керек, э? Биткоин биринчи 2009-жылы чыккан да, буну Сатоши Накамото деген программист чыгарган, биринчи блокчейн деген технологиянын негизинде. Az блокчейн боюнча да аябай чоң бул тема да, өзү негизи ону аябай терең караш керек. Бардык сферада колдонуп турган нерсе. Биринчи биткоин жөнүндө айтайлы азыр. Биткоин өзү 2009-жылы чыкты дагы, аябай тыйын эле турган, ал убакта эч кандай баалыкка ээ болгон эмес да. Мисалы үчүн ошол 2009-жылы $1 100 биткоин келет эле да. Азыркы күндө, бүгүнкү күндө, бүгүн эртең менен $12,900 турат бир биткоин. Эмненин негизинде өсүп атат? Себеби бул көпчүлүктө жанагындай спекулятивдүү криптовалюта болуп калды да, мындайча айтканда. Волатилдүү деп коет, мындай бир баада турбайт да, бул бир кечинде 3 күн мурда $22,000 эле бүгүн $13,000 түшүп калды деген сөз да эми. Аябай бир мисалы курсу ар кандай кармалат экен, бирде өсүп кетет, бирде төмөн түшүп кетет. Негизи ошо биткоин биринчи чыккан криптовалюта болуп эсептелет. Андан кийин азыр дүйнө жүзү боюнча эми так деле маалымат эмес, эми орточо эсеп менен 2000 криптовалюта бар да. Күнүнө чыгып атат. Жакыпбек мырза, айтыңызчы, мисалы ошол криптовалюталардын ичинен ошол эле бизде көбүрөөк колдонуп аткан, сиз айткандай жанагы банкоин менен биткоиндин мындай артыкчылыгы эмнеде, өзгөчөлүгү эмнеде биздин баягы карым-катыш, соода саттык жүргүзүүдөгүчү? Башка ошол эле биздин улуттук валюта, доллар, евродан айырмасы эмнеде? Алардан айырмачылыгы бул валюта биринчиден биткоин менен ванкоинди айтып атасыз да. Мен өзү практикамда ванкоинди практикалап келе жатам. Буну как эксперимент кылып көрдүм, ар нерсе кылып көрдүк эми. Өзү негизи ушул ванкоиндин дагы иштегенде кандай иштетсе болот. Bunun aябай чоң идеяларым бар өзү негизи. Аны колдонуп да көрдүм жашоомдо. Үй алып көрдүк, машина алып көрдүк, мындай элди мен эксперимент катары кылдым да ушул нерселерди баардыгын. Анан биткоин менен ванкоиндин айырмачылыгы, биткоинду азыр аябай бир баалуу нерсе да, бул цифровой, кандай десем, цифрлык алтын десе болот да. Аябай дүйнөдө коомчулукта дүрбөлөң салып аткан ушул биткоин болуп атат. А биздин ванкоин азыр кандай десек, биржага чыга элек, коомчулукка жакшы белгисиз, бирок коомчулукта баардыгына таркап бүттү да. Мисалы үчүн Кыргызстандын ичинде азыр 8 миң 15 миңге чейин где-то ушунун ортолугунда адамдарда, Кыргызстандын граждандарында бар. Дүйнө жүзү боюнча 204 ванкоин бар, Ванкоин бар. 204 мамлекетте таркап жатат бул. 204 мамлекетте. Бирок Кыргызстандачы, мисалы ушул криптовалюта, мына сиз айтып аткан ванкоин же биткоинди колдонуу боюнча мындай баягы уруксаат бериле элек да, туурабы? Коңшу мисалы Белоруссияда мындан 2-3 күн мурун эле президент Лукашенко мырза аны колдонууга уруксаатын берди, расмий түрдөчү. Негизи бул эмне берет эле, биз эгер экономикага мындай колдоно алсак, кандай натыйжасы болот эле? Бул эгерде азыр дүйнөдөгү мамлекеттерде аябай мындай жарыш башталды да. Өзү негизи Кыргызстан эгер биздин мамлекетибиз эртерээк ушул цифровой өзүнүн валютасын чыгарып ала турган болсо, бул Кыргызстандын чегининен чыгып дүйнөдө таркап кетсе болот эле да. Мисалы долларда акча болуп кетсе болот да өзү негизи. Себеби биздин сом коин деп коелу мисалы үчүн, же кейджи коинби?
Атайын бир ат менен ат менен деп коелу эми мисалга ушундай чыгарып калганда бул элдик коомчулук колдонуп отуруп бунун чеги жок да. Бул Кыргызстандын гана границасында иштейт эмес, элдерге сунуш талабы аябай көп боло турган болсо бул акча өсүп дүйнө жүзүнө таркап кетет долларга окшоп эле. Ошого байланыштуу мен азыр өзүм бир жагына сүйүнүчүм бар да, бул биздин таза коом программасы ишке ашып баштады. Мисалы үчүн бул цифровой экономикага өтүү деген нерсе да. Бизде Сапар Исаков ошол жетектеп бара жатат да, биздин премьер-министр. Ошол кишилер азыр жаш кадрлар ушул цифровой экономикага өтүүнүн аябай чоң бир кызыктарлыгы, умтулуулары мени аябай сүйүндүрөт. Себеби күнүгө ушул таза коомдор эмне жаңылык болуп аткан башкасын көрсөм да ушуну көрүп турам да. Бизде оцифровка кандай болуп атат, мисалы паспорттор мына биометрикада оцифровой. Бүт баардыгы тең санариптик трансформацияга өтүп атпайбы? Санариптик трансформацияга өтүп жатабыз да. Ушул жалгыз гана бизде дүйнө жүзүндөгү коомчулукту азыр кызыктырып аткан нерсе бул акча да, билесиздер да. Ошо акча оцифровка болуп калса, биздин Кыргызстан алдыраак кирип алсак деген эле ойдомун да мен өзүм. Мисалы, дүйнөдөгү эң ири компаниялардын Кыргызстанга киришине же инвесторлордун агылып келишине таасир эте турган көрсөткүч болуп берет беле? Мисалы үчүн OneCoin деген алып кое турган болсо, мисалы мен алып койдум да азыр. Кандайдыр бир суммага алып кое турган болсоңуздар, анын курсу аябай тездик менен өсөт да барган сайын. Жылына мисалы үчүн 2000% чейин өсөт. Мен кээ бир экономисттер менен сүйлөшүп калганда 2000% киреше бар дейм да, бизнесмендерге десем, жок андай болушу мүмкүн эмес дейт. Себеби алардын практикасында өзүнүн капиталын бир жылдын ичинде 2000%га көтөрүп алыш алар үчүн жомок да. Негизинен бул факты бул. Себеби мен өзүмүн бул практикалап келе жатам. Алган нерсем кандайдыр бир убакта аябай чоң процентке өстү да. Себеби бул пассивдүү доход да, мындайча айтканда, пассивдүү киреше. Азыркы учурда ошол Кыргызстанга инвестиция алып келишинин кандай себептери? Бул сырттан инвестиция тартабыз, тиге жалдырап, буга жалдырап жүрбөйлүбү? Келгиле муну бизнесиңерди өнүктүргүлө, бизге бирдемке кыла деген инвестор тартыш бизге кыйын болуп атат, Азыр ар бир Кыргызстандын инсаны айтат элем, инсандарына. Бул нерсени OneCoin'да алып коюш керек. Себеби инвестицияны бир нерсеге акчаны салганда рискти карайсың, тобокелчилдигин, анан кирешелүүлүгүн эсептеш керек да, карап көрүш керек. Тобокелчилигин карап көрсөңөр 20% түзөт. Мен мындай эле айтайын. 80% бул пайда жагы 80%га өттү да. А мен баштаганда тобокелчилиги 80% эле. Азыр 20%га түштү да. Дагы суроолор менен толуктайбыз. Азыр байланышка чыккан угарман бар экен, биз ага кезек берелик. Студиянын мейманы финансист, бизнес-тренер Жакытбек Абазов Кыргызстанда ошол криптовалютанын, анын ичинде OneCoin менен биткоиндин колдонулушу жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Сизди угатабыз, саламатсызбы? Жакып байке, суроом бар эле. Айтыңыз. Мен дос балам бар да. Анан ошол жакын эле экөөбүз сүйлөштүк. Ошо биткоин боюнча бир 30 миң, 40 миң доллардан экөөбүз чогулуп салып иштебейлиби дейт. Анан ошо Кытайдан келет экен, анан Россиядан келет экен, анын маалыматы боюнчачы. Чыккандан бери уже 2000% өстү деп атат. Анан эми все равно бар, тобокелчилик бар да, анан Жакып байкеден кененирээк маалымат, консультация алыш үчүн кандай жолукса болот же телефону, ошо кененирээк маалымат керек эле да ошону. Рахмат, азыр айтып койсоңуз. Кененирээк маалымат алыш үчүн бизге аябай жол ачык сизге. Сиз телефонду жазып алсаңыз болот. Жеке жолуктсаңыз жолугуп деле түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Анан информациялык офистер бар Бишкекте деле. Бишкектен келип ошол маалымат алсаңыздар болот. Ошол консультант. Биз программанын аягында координатты айтып өтөбүз. Азыр дагы бир угарман байланышта экен, угалы, саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Угатабыз сизди. Таңыңыздар менен. Рахмат. Урматтуу эфиринде мына бир суроом бар эле да. Нарынан чыгып жатам, атым Уаз, урматтуу эфириңиз. Бул криптовалюта, сиз өзүңүз айткандай биздин жарандарыбыз уже 7 миңден 15 миңге чейин барып калды, жарандар деп атпайсызбы? Ошолорду сиз биринчи суроом кантип ишендирдиңиз, алар кантип ишенип, ошолордун аркасы менен калгандар биз да ишенишибиз керек. Эң биринчи маселе ишениш керек болуп атат да. Экинчи суроом, бул код киргизет деп атпайсызбы? Ошо код киргизгенде кодду ким билет?
ошол жараны өзү билет, дагы ким билет? Экинчи, үчүнчү лицо да билиш керек да, бул банк аркылуу болобу? Үйдө отуруп эле соода сатык жасап, бизнес жасап калат экенбиз да, туурабы? Ошондой мен түшүнүп атам да азырчы. Анан ошо үчүнчү суроом, бул банктар какой-то бир биздин мамлекетибизде банк, например, улуттук банк бул системаны көрсөтө ала болот да, ким карайт? Көзөмөлдү ким карайт? Рахмат. 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 Биринчиден, сиздин биринчи көйгөйлүү сурооңуз ишеним боюнча, ишеним боюнча болгон болсо, бул мындай да, байке, ар бир нерсенин өзүнүн бул түшүнүп алганыңда бул коркунуч жоголот да адамданчы. Ошол именно OneCoin'да академиясы бар да. Кирип биринчиден бул жерден ошол валютаны албай туруп эле биринчи окусаңыздар болот. Ол доступный нерсе. Буну кирип окуп. Азыр мисалы маалымат булактарында, интернетте абдан кеңири чагылдырылып атпайбы? Чагылдырылып атат. Негизи криптовалюталардын өзүнүн концепциялары, стратегиялары, баса турган жолдору, максаттары бөлөгөраак болот да, ар кимге ар түрдүү болуп калат да. OneCoin'дин концепциясы боюнча 80% дүйнөлүк элге жете турган. Анан ишеним боюнча боло турган болсоңуз, сиз дагы маалымат алыңыз тактап. Өзүңүздүн жүрөгүңүзгө ишенип, ошол нерсеге көрүп, значит, мондо болот экен, могу таянсак болот экен деп анан ишеним аласыз да. Ишенимдин биринчи себеби бул OneCoin'дин эч кандай криптовалютанын базар рыногу жок да, интернет магазини. Бизде Deal Shaker деген магазин бар. Магазинде азыр Бишкектеги дагы мына бизнесмендер уже окуп киргизип атат, өзүнүн бизнестерин киргизип баштадык мына. Жаңы жылга чейин канча деген кирип калды ужечи. Азыр регистрация болгондор бар. Ошол ишеним эмне деген ишеним? Сиз алып койсоңуз, буну сизге кандай ишеним болуш үчүн сиз бир нерсе сатып алышыңыз керек да. Сатып алыш үчүн бир магазин алыш керек да, сиз алган акчаңызды. Бул цифровой акча, кодду өткөрүп беришиңиз керек телефондон телефонго. Анан экинчи суроого бул жанагы улуттук банк өзү эмитент болуп эсептелет да, мына сомдун эмитенти. То есть биздин азыркы улуттук акчабыздын чыгара турган жери да, мындайча айтканда. Жөнөкөй тил менен айтканда. Биздин криптовалюта именно централдаштырылган жана борборлоштурулган жана борборлоштурулбаган экиге бөлүнөт да. Именно борборлоштурулган криптовалюта OneCoin эсептелет, глобалдуу дүйнөлүк цифровой банк деп эсептесеңиз болот. Регулировкага мындай, кандай десем, регулировкага салыш үчүн биздин улуттук банкка улап койсок болот. Себеби жолдору бар да мунунчу. Централдаштырылган, себеби сиздин монетаңыз жоголуп, же бирден болуп кете турган сурай турган кишиси бар да. Биткоин менен OneCoin айырмасы ошол эле. Биткоиндо иштетиш үчүн аябай чоң IT, кандай десем, IT технология боюнча жакшы билишиңиздер керек да, ошол жагы эле бар. Болбосо. Негизи мунун кемчиликтери барбы? Мисалы, укуктук статусу аныкталганбы? Айтор кээ бир өлкөлөрдө ошол эле криптовалютага толугу менен тыюу салынса, кээ бирөөндө колдонууга уруксат берилип атпайбы? Эми укуктук статус боюнча бул юридикалык жактан карап көргөндө бул мисалы OneCoin транснациональный корпорация болуп эсептелет да. Мисалы үчүн Билайнга сиз мындай түшүнүңүздөр. Билайнга биз азыр абонентпиз, бир номер алганбыз. Биз номер, код. Ошол номерге биз акча салып турабыз. Ал акчаны сиз кайдан таап келсеңиз да, өзүңүз эмгегиңиз менен таап келип ошол акчаны салып атпайсыз. Бул жерде эле ошондой. Сизди эч ким кыстабайт, эч ким мындай түшүнүп алып эле ошо өзүңүздүн эле аккаунтуңузга ошондой эле Билайнга акча салып атпайсызбы? Куду ошондой эле акча салып коесуз, карап отурасыз. Мисалы Билайнда кандай болуп атат? Сиз салган акчаны, мисалы 50 сом салдыңыз телефонуңузга. Ошол единицаны кандай иштетип калыш же сактап калыш өзүңүздөн эле. Биздеги риск ошол эле негизи. Калган жагынан өзүңүздүн бул интеллектуалыңыз да, мындайча айтканда, интеллектиңиз. Азыр дагы айта турган нерсе. Негизи мисалы мунун коопсуздук жагына келе турган болсак, мисалы аны кодду билип алып, жана угарман берип атпайбы? Кодду мен билем, дагы башка үчүнчү киши билиши мүмкүнбү депчи. Мисалы хакерлер аркылуу ошо кирип коопсуздугу боюнча алышы мүмкүн эмеспи деген маселе да? Коопсуздугу борборлоштурулбаган криптовалюталарда коопсуз болушу мүмкүн. Себеби ал жакта доступ бар да. Борборлоштурулган болгон болсо, эгерде эң негизги мына карапайым жанагы IT технологияны түшүнбөгөн жөнөкөй калкка аябай выгодный, себеби централдаштыргандан бирөөнөн бирөө бир монетасын урдап алса, эгерде хакер урдап ала турган болсо, кайрадан ордуна алып келип салып коет аны. Эч кандай бир жерде риск 7-чи уровеньге чейин. 7-чи уровень деген аябай күчтүү защитасы бар деген сөз да. Мисалы буну жасап алмасын биз жол бербеш жагдайы дагы болушу мүмкүнбү? Бул криптовалютаны жасаганга болбойт.
Бизде түшүнүк бар да, кагаз акчаны печаттап алды, тиги жерден барып бирөө печаттап кой дегенде, мындай бул криптовалютаны печаттап алганга болбойт. Бул криптографиялык метод менен чыгарылган нерсе да бул. Чечим мындай. Уланталык программабызды дагы бир байланышта угарман бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен азыр эле кошулуп калдым, бир суроо сурайын дедим элем. Бир OneCoin баасы канча болуп атат? Анан муну сатып алып эметкенден эртең күнү кандай обналичивать этсе болот? Биринчиден бүгүнкү курсу 20,75 евро, толуктап айтканда 21 еврого көтөрүлдү. Буну обналичивать этиш үчүн бул OneCoin'дин өзгөчөлүгү жөнөкөйлөтүлгөн да. Сиз телефонуңуздан аккаунт ачып туруп, сиз ичинде окуп, ичинде которуп, ичинен сөзсүз верификациядан өтөсүз, верификациядан каттоодон өтөсүз. Биздин банктардан өтүп туруп каттоодон ошо катталган счетуңузга акчаны которсоңуз болот, телефонуңуздан туруп эле. Телефонуңуздан которуп, банктагы счетуңузга которуп, банктагы счеттон ал жерден чыгарып алсаңыз болот. Кааласаңыз электрондук варианттагы мисалы өзүнүн OnePay деген карточкасы бар, ошо карточкага которуп, карточкаңыз болсо эгерде, карточкадан банкоматтан обналичить алса болот. Биринчиден жанагы карточкасы, электрондук картасы, бул гибридный карта деп айтылат да. Бул мисалы үчүн картаңызды көтөрүп алып, телефонуңузду көтөрүп башка мамлекетке барып калдыңыз, мисалы Америкага бардыңыз, Индияга бардыңызбы, ошол мамлекеттин валютасына конвертация автоматтан болот. Ошол OnePay деген карта. Мисалы макул, ошол сиз айткандай кээ бир өлкөлөрдө криптовалюталарды банкоматтарда кадимкидей акчага алмаштырууга мүмкүн экен да. Кыргызстанда бул процесс өзү кандай жүрөт? Мисалы ошол эле реалдуу товар менен алмашуусу же соода сатык жүргүзүүсү кандай ишке ашат? Биздики эми азыр айталык, менин биткоиним бар. Мен аны мисалы турак жай алгым келет же башка баалуу буюм алгым келет. Мен кантип соода жүргүзө алам? Биткоин мененби же? Эми мындай карашыбыз керек да. Биткоин менен деле жүргүзүп атабыз. Азыр биткоинден уже автоматы коюлду. Бишкекте бар. Бар ошо автоматтан обналичивать этсеңиз болот биткоинду. Эгер биткоиниңиз болсо. Анан иштетип, монда бирдеге сатып алганга биткоин иштеп атат. Дүйнө жүзү боюнча мамлекеттер, ар мамлекет өзүнүн жана шартына жараша эле кабыл алып атышат биткоинди деген. Анан OneCoin'ду уже 204 мамлекетте, кайсы Италияга уже байда биз круизге кетип атабыз, именно монета боюнча, монетаны алып атат. Кыргызстанда мен кечээ айтып атпайбы, соода кылдым. Өзүм апама алтын алып биринчи транзакция жүргүздүк. Мына Берекет Грант азыр Ош базарында. Ошол жерден алтын сатып эме кылдык. OneCoin'дун азыр соода сатык жүргүзгөн 50% нагакча, 50% OneCoin өткөрүп атабыз. Эми бул баштагы эксперименталдуу нерсе да, бул эксперимент катары эле. Кандай болот деген? Кандай болот деген, ошону мен өзүм жасап көрдүм бул нерсеничи. Аябай эл үчүн бул ыңгайлуу нерсе болуп атат да. Анан базарына бизнесмендер түшүнүп, окуп, өздөрүнүн бизнестерин каттоодон өткөрө баштады, каттоодон. Бул валютаны алабыз депчи. Биткоинди деле алабыз деп атат, биткоинди деле алса болот. Эми биткоинду көп мындай жөнөкөй адам колдонушу кыйыныраак болуп атат да, түшүнүгү жетпей калып атат көбүнчө. Ошол эле маселе болгону. Угатабыз, сизде саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду айтсаңыз болот. Суроо мындай да, тиги биткоинден кийин эле OneCoin'ду айтып коет эмечи? OneCoin азырынча маалымат, туура маалымат бериш керек. OneCoin азырынча рынокко чыга элек. Биринчи OneCoin на стадии сейчас ICO деп коет да. ICO деген бир проектти элге даярдап, көргөзүп, реклама кылып, дүйнө жүзүндө таратып туруп, андан кийин маркетке коюлат, рынокчу. Биткоинден кийин турган OneCoin'дан бир канча 100 канча өйдө турган дагы башка коиндер бар. Мисалы Ethereum деген бар, Neo'дан бир толтура коиндер бар да. Анан бул криптовалютанын эң чоң колдоно турган фишкасы деп коеюн. Элдин ач көздүгүнөн колдонуп туруп, ач көздүгүнөн. Мисалы бир жөнөкөй рынокто 1 сом салсаң, 2 сом чыгышы чыкпаса жок да. Биякта 1 сом салсаң, 10 сом, 100 сом, 1000 сом болуп кетет да. Ошону колдонуп туруп, элди мындайча кыйыр мааниде алдап туруп, элдин акчасын алып, анан көбүрөөк акчаны айлантып, ошол жерден кантип акчаны жоготконун билбей калышат да. Бул ишти толугу менен түшүнбөйүн, билмейин, бул ишке кириш көп эме кылынбайт.
кеңеш берилбейт да. Сиз өзүңүз дагы ушул криптовалюта менен алектенип көргөнсүз да, Криптовалюта менен алектенип көргөм. Алектенем. Бул иш менен көптөн бери биз дагы мындай бул иште кандай десем, изилдөөлөр жүргүзүп калабыз да. Бирок рынокко кирбеген коин менен иштеш бул туура эмес. Өздөрүнүн эле өздөрү алдагандык болот. Бул ICO'нун стадиясында жүргөн. Рахмат. Жаңы чыга элек нерсе. Студиянын мейманы финансист, бизнес-тренер Жакыпбек Абазов. Жакыпбек мырза, мына азыр жаңылыкка чейин угарма суроо берип өттү эле. Жооп алсак, OneCoin азыр биздин рынокто чыга элек, жок, эмне үчүн ага токтолуп атасыз деп атат. Мындай көз караштар бул бар экенин мен түшүндүм. Мындай көз караштагы адамдар көп. Себеби кайсыл жерде болсо деле мындай деткенде бөмөлүүчү даракка ташкырык деле берет дегендей бизди да аябай көп сынак кылышат. Себеби бул атаандаштык деп кабыл алсак болобу? Жок, мен атаандаштык кабыл албайм. Просто жөнөкөй тил менен айтканда биздин академияны окуган адамдар бар. Бизде өзүнүн Ван академиясы бар. Ван академияда именно основа финансовтон баштап ошо трейдерство, тиги деген ошол негизги бүгүн заманбап керектүү билимдерди алыш керек биринчиден. Анан бул байкенин көз карашы боюнча эмне үчүн OneCoin биржага чыга элек деле, то есть ICO, первичное размещение токенов деп коет. Ошол дүйнөлүк жанагындай ICOго кирбей туруп эле силер мени эркин реклама кылып атасыз дейт. Мен бул байке суроо берет элем. ICO деген өзү эмне? ICO деген өзү бизде жолуна түшө элек да азыр. Мамлекеттер, мисалы Россияда Путин айтты, 1-июлга чейин буну регулировка кылышыбыз керек деген максатта. Регулировка кылыш үчүн эки талап коюп атат. Биринчи талабы ар бир адам каттоодон өтүш керек. Экинчиден централдаштырылган болуш керек. Борборлаштырылган болуш керек. Ошондо биз азыркы биздин улуттук мамлекеттик бир кандайдыр бир инфраструктурага улай алабыз да муну. Децентралдаштырган валюта кандайдыр бир адамдарга керек ал деле. Ал деле өзүнчө концепциясы бар, мисалы биткоиндики. Биткоин өзү негизи азыр децентрализованный, то есть борбору жок. Аны ар бир адам өзү чыгарып алса болот. А биздеги карапайым эл аны чыгара албайт да өзү. Компьютерди көп түшүнбөйт, өзүңүздөр билесиздер. А буну ошо компания өзүнүн билеттемесин алган да. Сизге даяр майнингди өткөрүп, ошого билимди берип аткан академиясы менен, целый мега системасы менен. Анан эми мындай көз караштагы адамдар көп, чын-чынына келгенде. Бундайлар көз караштагылар ойлойт азыр бул криптовалюта эмес деп айтышат бирөөсү. Анан криптовалютанын негизги максаты бул блокчейн менен иштей турган, блокчейни жок экен, тигими деген суроолор бар да. Блокчейн дегенди түшүндүрүш үчүн мен мындай суроо беришет да, мону телефондун ичи кандай иштейт, мага түшүндүрүп берчи дейт. Мен сизге түшүндүрүп бере албайм да мунун ичиндегичи. Негизги блокчейн системасы бардык эле криптовалютада бар. Бирок эгер криптовалюталар блокчейнден башка бир да системалар менен иштейт. Анын баарын айтыштын кереги жок. OneCoin 2018-жылдын 8 октябрында, 10 айга, 8 октябрга биржага кирет, уже one paper деп коет. Белый бумага баардыгы көрсөтүлгөн ал жерде. Бирок ар бир конкуренттерден, мисалы үчүн сиз бир иш баштай турган болсоңуз, анын өзүңүздөгү секреттериңизди кармайсыз да, туурабы? Аны жайып бериш керек. Биткоин менен OneCoin айырмасы, биткоин исходный кодду ачык жарыялаган аны. Аны программист түзгөн, финансист түзгөн эмес. Ал финансы жагынан же болбосо экономикалык инфраструктурага улашты да каралган эмес биткоинде. Бир гана ошол жагы бар. Волатилдүү ошол жагы болуп атат да, эл түшүнбөй атат. OneCoin'дун айырмачылыгы биржага кирелек 2018-жылы 8 октябрь күнү кирет. Бул мен силерге 100% гарантия бере алам. Себеби биринчиден рынокто алыш керек. Азыр 204 мамлекетте уже жайылды бул OneCoin. Эми калган валюталарды боюнча айта турган болсок, калган валюталарда бардык эле биржага кирип алышкан, биржада индекс котировка болот алардын. Биржада эмне болот? Биржада деген биринчи сурой турган суроосу биржа биринчи эмнени сурайт сизден? Канча сенин географияң? Мындайча айтканда, канча эл билет сени? Экинчиден кайсы магазиндер алып атат? Ушул эки вопрос болот. Ошол эки вопросту чечиш үчүн азыр бул OneCoin таркап атат. OneCoin'ду ушундай тез көз караштагы адамдардын көп ойлойт да, мында азайып атпайбы? Силер дейт, мындай түшүнбөгөн адамдардын акчасы ал жак бул жака кетип калат деген ойдо да, көбүнүн ою. Ар адам өзүнүн деңгээли менен ойлонот ал нерсени. Мен эч кандай мындай адамдардын оюна каршы деле чыккым келбейт, макул деле болгум келбейт, чын айтканда. Ошондой концепциясы негизи. Азыр дагы бир угарманды угайлык. Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Угуп атабыз, сиз да айтыңыз сурооңузду. Суроо берейин дедим эле. Мен мына ICO-го чыгат деп атпайбы? ICO-го чыкты, мен уже 1 жыл мурун киргем да компаниягачы. Компанияга кирип, уже монетабыз бар. Ошо монета OneCoin боюнча. OneCoin монетасызбы? Ооба, OneCoin монетасын алганмын мен. Ошо OneCoin монетасын ICO-го чыкты, кандай колдонсо болобу? Азыр колдонуу кандай болот? Ошо жөнүндө айтып бере аласыңарбы? Ошо ICO-го чыкканга чейин колдонуунун негизги максаты мындай да, сизге суроо берейин дедим эле өзүңүзгө. ICO-го чыкканга чейин Дилшекерге кирип көрдүңүзбү? Дилшекер EU деген сайтка кирсеңиз, ошол жерде ийне жиптен баштап туруп самолетко чейин кирип атат, көрүп атасыз. Мен азыр ушул телевидение ачык эле көрсөтө алам, ушул эфирде деле. Бишкектин ичинен кирип баштады. Мен айтып атпаймынбы азыр мына жерден жанагындай азыр көбүнчө жандай услугалар кирип атат да, кызмат көрсөтүүлөр кирип атат. Мисалы үчүн чач тарач, дагы эмне десек болот, машина жуугандар, ошо бизнесмендер акырын киргизип баштадык уже. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот да же. ICO-го чыкканга чейин колдонсоңуз эмнеге болбойт? Дилшекерден киргизип туруп, Дилшекерден ачып, ошол жерден купонду сатып алсаңыз болот. Кааласаңыз майда биз менен кошо барып Италияда алып атат. Италияда круиз сунуштап атат. 100% ушул OneCoin монетасына. Бул иштеп атпайбы же? Эң негизгиси ошол. Анан биздин максат алып эле акчаны алып эле кайра иштетип салыш эмес максат. Негизги инвестициянын максаты мисалы үчүн картошканы жерге көмөсүз дагы күз келгенде аласыз да, туурабы же, көйгөндө. Же аны көмүп эле 2-3 күндөн кийин кайра аны казып алганга болбойт да. Ал деген мындай сал сиз негизги убакыт талап кылат. Убакыт чечет да бар нерсени. Убакыт көргөзөт, баарын көрөбүз, Кудай насип кылса. Мен эми бул жерде тигин ой туура, бун ой туура деп бул жерге спор койгону келгеним жок. Мен коомчулукка ушул нерсени билдирип койгону эле келдим. Коомчулук өзү чечет ар бир адам. Бул керекпи, керек эмеспи өзүнө. Дагы угарман байланышта, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Мисалы биткоин менен банкоиндун айырмасы, мисалы биткоин чыкканына канча жыл болду, а банкоин чыкканына канча жыл болду? Башталганына банкоин. А биткоин эң биринчи чыкканда. Мисалы биткоин мисалы азыр аябай эмеси көтөрүлдү да. Эмесечи биржасы. Азыр 14-18 миң чейин чыгып кетти бир биткоин. Мисалы банкоин 21 деп болду. А бунун чыкканына канча жыл болду? Сурооңуз бүттүбү? Биринчиден биткоин 2009-жылда чыккан, 2009 жыл, 9 жыл болуп атат рынокко чыкканына. Азыркы күндө, бүгүнкү күндө курсу биткоиндин $12.900, эртең менен ушундай деп көрдүм. OneCoin 21. OneCoin 2014-жылы түзүлгөн компания өзү. 2015-жылы январдан баштап майнинг башталган. Майнинг деген буну чыгаруу деген сөз. Чыгарып баштады. Эконун айырмачылыгы, мисалы биткоинда азыр биткоин түрлөрү көбөйүп кетти да. Биткоин форк деп коет аны. Биткоин кэш, биткоин голд деп 5 түрдүү багытка бөлүнүп кетти да. Себеби биткоиндин биринчи проблемасы бул разветвление деп коет да. Масштабирование, то есть элге жетпей калды, мындай жалпак тил менен айтайынчы. Элге жетпей калды, ошондон кийин форк башталды да. Кэш, биткоин кэш деген бар, биткоин голд деген бар, тармактай баштады да, бутактай баштады. OneCoin'дун потенциалы дүйнө жүзүндөгү 80% элге жетет ал. 120 миллиард монета чыгарганга блокчейндин күчү жетет. 1 минутасына 50 миңден монета майнинг этип жатат азыр. Аны мен ар бирибиздин кабинетибизден кирип көргөзүп бере алам аны. Сиз угуп жаткан Айлампа, биздин программабыздын бүгүнкү мейманы финансист, бизнес-тренер Абазбек Жакыпов. Кыргызстанда криптовалютанын, анын ичинде биткоин, OneCoin'дун колдонушу тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Азыр дагы бир угарман байланышта турат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп атабыз, сизди өзүңүз тааныштырып, сурооңузду айтсаңыз болот. Мен Бектир болом, шаардын тургуну болом. Анан бул 90-жылдар бир эме понятие бар эле, финансовая пирамида дегенчи. Ошондой болуп калган нерселер эмеспи бул? Анан жарылат эмеспи шары келипчи. МММ, Том Сейленге дегендер толтура болот эле. Ошону эле бир түрүгө деген түшүнүп кетет да, мен азырчы мен. Рахмат. Жакшы суроо экен. Жакшы суроо эди.
Байке бул өзү негизи пирамиданын 3 түрү болот да. Финансовый пирамида, торговый пирамида, анан кийин сетевой маркетинг деген болот. Мисалы үчүн финансовый пирамидада сиз бир адамды алып келип акчаны саласыз, продукты жок болот, колуңузда эчтеке бербейт. Сен дагы бир адамга айтып келсең, ошол адамдын алып келген салымынын негизинде сизге төлөп берет да, мындайча айтканда. Финансовый пирамида ошондой. Анан финансовый пирамида биринчиден көп жашай албайт. Финансовый пирамида эң ашып барса 1 жыл жашашы мүмкүн да рынокто. Андай системалар көп. Экинчи торговый пирамида болгондо өтпөгөн товарды, складда туруп калган товарды жакшылап упаковкалап туруп, анан элди чакырып, анан аны сатып жиберет да элге. Анан элге ол товардын сапаты канааттандырарлык эмес да негизи. Же просроченный болушу мүмкүн, же иши кылса ушундай нерселерди. Сетевой маркетинг деген бул түз сунуштоо деген сөз да. Мисалы үчүн ар бир түз сунуштап атпайлы. Бир жерде тамак жесек барып бирөөгө мактанабыз, айтабыз, могу жерде жакшы тамак бар экен деп. Бирөө бизге ага акча төлөбөйт го. А бизде деле азыр мына именно OneCoin'ду ушундай көз карашта болгонун себеби көп ойлойт да, алып келип эле элдин акчасын салып коюп атат депчи. Бул жерде андай эмес. Негизи көз караш сизди ал адам айтып койсо, сиз эртең өзүңүздүн капитализация кыла албайсызбы акчаңыздычы? Акчаңызды көбөйтүп алып атасыз. Сетевой маркетингди туура эмес түшүнүшөт, пирамида деп түшүнөт. Кандай десек эми, ар түрдүү өзүнүн көз карашы бар да. Эгерде бул жөнүндө разбираться этет дей турган болсоңуз, жакшылап келип туруп буну аябай чоң түшүнүк да бул. Анан пирамида деген өзү жашообуз деле пирамида болуп атпайбы? Мисалы үчүн башында 5% бизде кимдер турат? Мына өкмөт башчылары турат, анан кийин депутаттар, андан кийин министрлер, иши кылса ошондой болуп, анан кийин калган карапайым калк болуп атпайлыбы? Үй бүлө деле ата, анан 2 бала, 2 баласы, 2 балдары ошондой болуп кетет да жашоочу. Өзү негизи жашообуз өзү пирамидада. Анан буну пирамидалык көз карашта карабаш керек. Буну 2 тарабы бар да. Тыйындын 2 тарабы бар. Бул жак бети да, бул жак бети дагы. Анан бир тарабы менен кара бере турган болсо, ошондой да ойлонуп калышып атат да элдерчи. Анан бунун концепциясын жакшы изучать этиш керек. Негизи баягы криптовалюта бир виртуалдык жүгүртүүдө болгондуктан ал демек глобалдык деңгээлде деп карасак болчу да экен да. Анан кандай ойлойсуң, негизи улуттук банк ошол эл аралык тенденцияга жараша баягы болуп жаткан криптовалютаны байкап, анан ал жаатта өзүнүн бир иликтөөлөрүн жүргүзүп сунуш кылышы керекпи? Анткени мына өткөндө азыркы улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов кайрадан өзүнүн кызматына барарда жогорку кеңеште ушул суроону дагы коюшту да, криптовалютага кандай карайсыз депчи. Ал кишинин ачык жообун мен байкаган жокмун да. Демек, ушул өзгөрүүгө бир улуттук банк мындай расмий жооп бериши керекпи, мындай маалымат бериши зарылбы? Жок. Бул улуттук банктардын негизги бул улуттук банк улуттук акчанын эмитенти болуп эсептелет. Булар ошол акчаны контролдойт да. Криптовалюта деген бул эч кимге ол көз карандысыз болуп атпайбы? Элдик болуп атат да, мындайча айтканда. Эл өзү каалагандай колдонсо болот. Бирок биз деген бир мамлекетте жашап аткандан кийин биз мамлекетибиз контролдош керек ал нерсени. Биздин канча соода болуп атат, канча бизде объем болуп атат, ошону контролдой турган негизи улуттук банктардын дагы бул кызыкчылыгы болуш керек да. Улуттук банктын кызыкчылыгы бизди ошол өзүнүн системасы илип бир жеринен байлап алыш керек да, мындайча айтканда. Децентрализованный криптовалюталарды байлай албайт ал эч кимде. Биткоинди мисалы үчүн эч ким баш ийбейт ал. Биткоинго күчү да жетпейт анчы. Ал 100%. OneCoin'ду байлап ошол өзүнүн кандайдыр бир оборот жүргүзүп атканын сураса болот. Себеби компания ай сайын аудиттен өтүп турат. Көзөмөлдүк кылса болот экен да. Дүйнөлүк финанстар аудиттен өткөрүп турат муну. Угат ал сизде саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду айтыңыз. Айтыңыз, угарман. Саламатсызбы. Саламатчылык. Мен Бишкектен чалсам, бул тема боюнча негизи криптовалюта боюнча эле сөз болсам, бул киши жалаң эле OneCoin'ди рекламалайт да. Ошол мындай ачык айтайынчы, OneCoin деген менен мисалы эфир деген экөө окшош да. Экөөнүн технологиясы, экөөнүн жолу баары бир окшош. Ошондой эле эфирге окшош Neo деген бар. Бул Кытайдын улуттук эмеси деп коесук, валютасы. Ал деле ошондой. Ада деген бар. Ал деле Япониянын националдык эмеси, валютасы. Бул жерде жалпы маалымат элге берилиш керек да. Мисалы валютанын жактагы эмеси, баалуулугу болсун, майнинг деген эле
трейдинг дегенен, ICO дегенен ошолор жөнүндө маалымат берсем экен, жалаң эле OneCoin реклама кылып атат. Рахмат. Туура айтасыз. Азыр мен OneCoin'га басым жасап келгеним себеби мен өзүм ошол OneCoin боюнча көп жанагындай операциялар жасап, ошо кандайча айтканда эксперимент жасап көрдүм да, ошол жөнүндө айтайын деп атып эле анан көпчүлүк криптовалюталар айтылбай калды. Себеби мен башка криптовалюталар боюнча мен көз карашым түз. Мен Neo, Dashcoin, Ethereum, азыркы учурда мына Farga Coin деген атат. Коиндар аябай көп да. Ошо коиндардын баардыгынын принциптери бир эле. Бирок биз билишибиз керек, менин өз жеке оюм бул мисалы үчүн азыркы учурда 2000ден ашча криптовалюта бар да. Ошо криптовалюталардын ичинен бул факты арасынан бир 10 криптовалюта калат. Күчтүүсү, элге керектүүсү ошолор калат да. Аны эми убакыт көрсөтөт. Аны мен азыр эч кимге спорт эте албайман. Себеби азыркы учурда жакшы криптовалюталар, мисалы үчүн көп криптовалюталарды алып атат. Кандайдыр бир соода жүргүзсө болот да. Анан көпчүлүгү жана волатилдүүлүгү менен эле, спекулятивдүү жол менен эле жана биржаларга чыгып, биржаларда ал жерде биринчи кандайдыр убакта жашап туруп канча криптовалюта кетти. Мен 2 жылдан бери карап отурам. Башында былтыр киргенде криптовалюталар жок да рынокто. Азыр жаңы криптовалюталар чыгып атат. Анан негизги принцип бул криптовалютаны эл тааныш керек и колдонуш керек. Ошол эле эки принцип деп ойлойм мен. Бизде Facebook'та келгенде бир топ суроолор болду да, угарман кайрылган экен. Азыр дейт, ошол сиз айткан криптовалюталарды колдонгондордун социалдык статусу кандай дейт да. Мисалы, бардар адамдар көбүрөөк колдонобу же муну карапайым адамдар деле, айлык алгандар деле муну менен операция жасап колдонсо болобу деп кайрылган. Мен түшүнбөдүм, бул жана бардарлар деген ошол OneCoin бар адамдар деп атат да, эме? Кимдер колдонуп ошо менен операция жүргүзүшөт дейт. OneCoin'ди алып койгондор азыр көпчүлүгү колдонбойт, азыр сактап отурушат. Себеби булар негизги максаттагы адамдар бул максат акчасын көбөйтүп алуу максатта да, сактап көбөйтүп алайын деген максатта салып коюшкан көбү. Өздөрү контролдоп алышат, өздөрүнүн кабинетине карап отурат. Ол эч ким көз каранды эмес. Ар кимдин өзүнүн финансовый паролу өзүндө. Ошол сандыгын жаап алышып отурушат да, мындайча айтканда. Анан бизде баардык катмар бар. Азыркы учурда мен ушул 1 жылдан бери көпчүлүгү бизнесмендерге бул нерсени түшүндүрүш кыйыныраак да. Бизнесмендерге мен жеткенге аракет кылдым. Бизде аябай күчтүү бизнесте жүргөн адамдар уже келип ушул алып, колдонуп, өзүнүн бизнестерин киргизип баштады азыркы учурда. Эми келечек көргөзөт, Кудай насип болсо. Бизде баардык катмар бар. Жөнөкөй катмардагы адамдар деле, айлыкка иштеген адамдар деле колдонсо болот. Анан бул мүмкүнчүлүктүн ар түрдүү жолдору бар. Бунун жолдорун колдонсо болот азыр. Мындай мүмкүнчүлүк 1000 жылда бир келет деп ойлойм да ушундай. Бул акча алмашуу доорундагы бир мүмкүнчүлүк да. Мындан нары биздин только интеллектуалдык экономика менен жашайбыз, билесиз, смарт экономика. Биз өзүнүн интеллектибизди, биздин мына билим берүү системабызды алмаштырбасак, азыркы биздин алып аткан билимибиз, университет, мына мектепте алып аткан билимибиз эчтеке жарабай калды, көрүп турасыздар. Мен чындыкты айтайын, 5000ден 15000, 20000 чейин акча төлөйт биздин ошо билимибизге. Азыр андан сырткары азыркы биздин технология блокчейн келди. Мына блокчейн системасы, блокчейн технологиясы азыр мисалы үчүн медицинада колдонулат. Бул факт уже кирет бул. Медицина азыр эксперимент жасап көрдү да, экспериментальный уже позициялар бар. Дагы кандай бул мына башка тармактарда, мисалы медицина тармагында кандай болот? Сиз келесиз дагы бир доктурдан кандайдыр бир дарылар ичип жүргөн болосуз. Ал ошо блокчейн ичинде болот. Башка жерге барып дарылансаңыз да, сиз фамилия атыңыз чыкканда ошол жерде эмне мен ооругансыз, эмне менен дарылангансыз, баардыгы ошол жерде көрүнүп турат. Дагы угарман кайрылган экен. Бул ушул криптовалюталарды дейт көзөмөлдөгө болобу дейт. Мисалы алар кайда жумшалат, же болбосо терроризмди, же болбосо жанагы кылмыштуу дүйнөнү каржылоого кетип жатпайбы деген маселеге көңүл бөлүш керек го деп кайрылган экен да. Эгер жаңылбасам, бул жагдайда Орусиянын лидери деле Путин мырза дагы бир жыйында айтканы эсимде да. Жакшы суроо болду. Бул эми негизи терроризмди камсыздоо деген бул негизи анонимдүү жанагындай анонимдүү криптовалюталарды жакшы колдонсо болот да. Көпчүлүк ошого жанагындай черный рынок, теневой рынок колдонуп, көмүскө экономикага колдонуп атышат. Ошон бул көбүнчө анонимдүү криптовалюталардан көп колдонулуп атат да бул нерсе. А бизге мен эмне үчүн OneCoin'га басым жасап атканым себеби жөнөкөй эл колдоно алат бул нерсеничи. Элге азыр колдоно турган кылып туруп, колуна мындай, мону бас, мону баспа.
Могул жерге мындай кыласың деген жолу бар да көрсөтүлгөн. Жөнөкөй эл түшүнбөйт да аны. А теневой рынок колдонгондо теневой рыноктагылар алар күчтүү адамдар алар акулалар. Аларды мисалы үчүн өзүнүн бир кандай бир терроризмди каржылоо же наркотрафик же болбосо кул сатуу деген ошол нерселерди анонимдүү болуп атпайбы? Сизди эч ким билбейт, мени эч ким билбейт. Ошонун негизинде мамлекет айтып атат. Мамлекеттердин баардыгынын маселеси ушул. Ар бир адамды биз верификацияны өткөрүшүбүз керек. Мисалы бул жердечи ошо криптовалютаны колдонууда калктын бир финансылык сабаттуулугун арттыруу зарылчылыгы барбы анда? Финансылык сабаттуулугун арттыруу зарылчылыгы бар да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Бизде именно OneCoin'да мега системасында ошол One Академияда финансылык сабаттуулугун көтөрүү максаттагы окууну сатып аласыз да бул жердечи. Бул жерде криптовалютаны өзүн сатып албайсыз, сиз билимди сатып аласыз. Мисалы үчүн биз билимди 5 жыл окуп 1 миллиондой акчасын жеп ата-энебиздин, ошол кеткирген акчабызга азыр 7 миңден 15 миңге чейин айлык алабыз. Азыр бул жерде кандайдыр бир суммага сиз өзүңүзгө билим сатып аласыз бул жерде. Ошо билимди алып түшүнүп алганыңыздан кийин анан кийин жүрөгүңүз тоет. Ал значит мен туура жол менен кетип атмын деп. Себеби түшүнбөгөн нерсе адамга коркунуч пайда кылат, билесиздер. А билим деген ошо билген сайын билим алганыңызда ошол нерсени түшүнүп алганыңыздан кийин ар жагы белгилүү болгондон кийин сизде жүрөгүңүз ток болуп, жана коркунуч жоголот да. Билим алыш керек негизи. Жакыпбек мырза, мындай бизге бөлүнгөн убакыт аяктап бара жатат да, ошондуктан мына азыр мисалы биздин толкунду жаңы угуп криптовалюта, анын ичинде өзгөчө мына көбүрөөк колдонулуп аткан биткоин, OneCoin жөнүндө алгачкы маалымат уккан замандаштарыбызга эмне айтат элеңиз? Мисалы биз айталык, угарман бул маалыматты уккандан кийин биткоинди же OneCoinди болгусу келип калды дейле. Эмнеден башташ керек? Эмнеден башташ керек? Ушул биринчи байланышка чыгып, буну биринчиден интернеттен көбү моундай алган маалыматтар түшүнүксүз болуп атат да, ошого жеке мындай азыр конференциялар өткөрүлүп атат, ушул блокчейн системасы боюнча, ошо конференцияларга катышып, ушулардын мындайча айтканда сабактарына катышып, угуп, түшүнүп, биринчи эле акчасын көтөрүп барып аны ал муну ал дебейм. Мисалы үчүн көптөгөн криптовалюталар бар, каалаганыңарды алгыла. Азыр уже смарт экономикасы келип атат. Мисалы үчүн мен бир криптовалюта ашыкча, бул криптовалюта кем, тиги деген нерсе эмес. Барып ар бир сунушталган криптовалютаны, ар бир криптовалютанын концепциясын, стратегиясын эсептеп, анын кандай болот келечеги. Ошонун баарын эсептеп көрүп туруп, анан кийин маалыматты толук алып, толук түшүнүп туруп, анан кийин кайсы криптовалютаны алып инвестиция кылганды өзү чечет адам. Өзү чечиш керек да негизи. Ушундай нерсе. Анан көпчүлүгү азыр көп системалар келип эле жана элди ага сал буга сал болушуп анан элдер түшүнбөйт да. Себеби бизде финансовый интеллект жок. Бизде академиялык интеллектти берген аябай. Бирок финансовый интеллектибиз жок да. Значит, финансовый интеллект деген акчаны иштетүү жолу, акчаны кайсы жака салып атам деп эле жана кантип көбөйтүү жолун билбейбиз, кантип көбөйтүү жолун сактап, көбөйтүү жолун билбей эле кандайдыр бир адам оюн айтса, ошол адамдын ою менен барып бир компанияларга акчаларын киргизишет, тиги болот, анан төр эмес компаниялар да бар да. Ондой көп. Ошондон алданып калгандары бар адамдарчы. Ошон үчүн биринчиден мен айта турган элге ушул биринчиден эле аябай окуп, мындайча айтканда жакшылап маалыматты алып, түшүнүп туруп, анан кийин жүрөгүңөр тарткан ошол валютаны алып койсоңуздар, келечекте өтө чоң бир мындай кирешелүү адам болуңузду каалайм мен ушул эле. Чоң рахмат. Бүгүн келип эң алгачкы маалыматтарды бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Бүгүн Кыргызстанда ошо криптовалюталардын, анын ичинде OneCoin, биткоиндин колдонулушу тууралуу финансист, бизнес-тренер Жакыпбек Абазов маалымат берди. Байланышка чыккан бардык угармандарга ыраазычылык билдирелик. Ал эми Марал радиосу өз уктурууларын түз ободо уланта бермекчи. Айтмакчы, ушул теманы кененирээк дагы шейшемби күнү саат 16-да бизнес-клуб программасынын алкагында дагы таанышып уга аласыздар. Суроолорду 680606 телефон аркылуу эфир башталгандан тартып бере аласыздар. Азыр болсо толкундан алыстабай туруңуздар, бардык алдыда. Күндүн окуясы, бурч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.